Assalamu alaikum. Nарын бағбандары. Assalamu alaikum жамат. Biz Борборазия бағбандары білімдегі бардық райондарды қыдырып, бақ отырғызуға өзіміздің қырғызстандықтарды шақырып жүреміз. Азыр сіздерменен бақ жөнінде сөйлесеміз. Біз азырқы сунуштап жатқан бақтар Нарындың жергесінде қандай өсіп, оны келешек көрсетеді. Абдулла Ташиевич, Борборазия бағбандар білімдігінің жетекшісі. Абдулла Ташиевич. Борборазия бағбандар білімдігінің жетекшісі. Азыр сіздердің өзіңердің жергілікті климатқа қарап сөйлеседі. Сіздердің бағында немеге чейін Жаллабад, же Ош, же Баткен, Чүй, Көлдік сіздерге түшпейді екен. 1 метрге чейін тоң түшіп отқан жерде. Bizde 1 metre деген бұл обычный көріш. Мысалы үшін мен жашаған жерде тоң 1.80-ге чейін. 1.80-ге чейін да түшеді. 1.80-ге Genel себебі біз жаңағы таза су кіргізгенде үйлерге жазында үйінде кіргізесің. Ошондо бізде су кіргізгенде 2 метр болмаса 1.50-1.60-1.70 тоң қалады. Тоң қалады. 2-ге түсірсін. Жер қандай жер? Жер кеңірлі? Суат жер. Суат жер. Бар ма? Бар. Световой күн қанша? 90 күн болау? Световой. Болады. Неме қант қызылшасы, кормовой қызылша пышау? Болады. Кормовой қызылшаны вегетационный периодта уақыт жетеді. Жетеді, кеңірі жетеді. Жақсы. Неме онда мындай қылабыз, туғандар сіздерге бағы ең пайда бере тұрғаны ошол башқа жерлерге дағы бардық эле Кыргызстанга айтып атабыз, ошол кормовой свекла. Ошону отургузуш керек. Сөзсүз түрдө ошону отургузуп, анан биз жакта чоңалай, алайлыктар малдарды алмаштыра баштады да. Кара мал келип атат бизге. Абридин ангус деген. Анан ошол суукка да чыдамдуу экен, анан суукту жакшы көрөт экен өзү дагы. Анан баягындай сарайный кылып туруп азыр биздин назик малдар барбы? Кичине эле эшикке чыгарып койсоң титиреп баягындай эме сигектеп калат. Андай эмес экен да алар. Наоборот, суукта бир эт, бир май, бир май болуп туруп, мраморный болот экен эти. Ошо суукту жакшы көрөт экен. Анан баягына навесный, навес барбы? Жөн эле навес тургузуп туруп эле, баягы чөп чачып турса, ошондо неме кылып жашай берет экен. И ошого аябай көнгөн экен өзү да. Эмеси берки Герефордко караганда дагы немеси чыдамдыкка экен, суукка. Ошол Абридин ангус малына өтүш керек. Анан свекла, кормовой свекла айдап туруп, анан кийин ошол эмеде кызылчаны көп отургуза бергенде жер истощаться этип кетет да. Неме жейт. Анан ошону производственный круговоротко салыш үчүн обязательно мына эмесин узунун 10 метр кылып, анан потологун мындан бир аз ылдыйраак кылып туруп, утепленный, анан астына теплый пол стяжканын астына коюп туруп, багы ферма салышыңар керек да. Ал жерде силер эмне сөл жанбагасыңар. Сөл жан. Багы жер истощаться болуп кеткенде биогумустан салып эле баягы эме кызылчаны баягындай производственный круговоротко салып аласыңар да. Көңдү берет мал. Көңдөн биогумус чыгарасыздар, биогумусту талага бересиңер, ал жерден кызылча аласыңар, кайра эле малга бересиңер да. Малдын саны өсө берет, мал көбөйө берет. Ал бул жер өзүнүн ордунда тура берет и арыктабайт да. Мына немени азотту бересиң 300 килограмм, кийин 400 бересиң, 500 бересиң, 1 тонна, 1,5 тонна, 3 тонна кете берет да. А биогумустук мындай. Биринчи баягы 70 жыл пахта болуп баягындай эзилген жер барбы? Баягындай же шалы болуп турган жер. Ошону 7 тонна биогумус оңдойт да. Анан келерки жылы уже 3 тонна, келерки жылы 2 тонна, келерки жылы уже 1,5 тонна, ошентип ылдый түшүп кете берет да. Бул өзү микрофлора өзүнө аябай неме кылып болот. А буга неме? Мына толордо алма барбы? Алардын түйүнө бирөө бирдеме сейип атабы, же үстүнө дары берип атабы.
Алла Таала өзү ошондо естественно аны защищать этет да. Зыянкечтер менен зыянкечтерин баягы мерчемди гана эме менен. Мисалы үчүн 1000 алма терип алсаң, ошонун бир 20сы немеси 200ü начар болот. Бирок 800 таза болот да. А ол ошо курт кумурскалардын акы деп кете берет да. Мына биз эгерде жерлерибиздин бардыгын ошол биогумуска өткөзүп, органика кылып ала турган болсок, жылдан жылга биздин түшүмдүүлүгүбүз дагы арта берет, анан кийин бизден расход дагы азая берет да. Анан жерлерди неме, анан кийин люпин деген чөп бар, аябай жумшак болот. Мына нарында постоянно жашыл болуп өсүп берип турат, 3 жолу оруп алса болот, сугат жерде. Ошону алып келип отурсаңыздар, көп жылдык чөп бул, люпин деген. Белый люпин деген. Сүттүүлүктү көбөйтөт да бул, көбөйтөт. Люпин деген. Анан кийин баягы кызылчаны болсо дробилкадан өткөзөсүздөр. Саманды дагы дробилкадан өткөзөсүңөр. Бир момундай 4 бустук бир идишке, ошо саманда өтөт, бул дагы дробилкадан өтөт, анан кийин баягы атала болот да. Чөпкө сиңет баягынын күчү. Анан ошону менен бере турган болсоңуздар, баягы саманды дагы баягы биомасса катары кирип кете берет малдын ичине. Ошол баягы малдын жетишпеген элементтерин полностью самандан дагы алат, кызылчадан алат да. Сонун болуп өсө берет мал. Мына бир определенный бир эмеге келиш керек, же бак кылыш керек, же мал кылыш керек да. Мына мисалы үчүн биз жакта уже малды кишилер сыртка чыгарбайт да, чыгартырбайт. Мына мисалы үчүн Кара Сууда, мына Оштун тегерегинде мал деген жөнүнө талаада жүргөн мал жок. Кышындасы дагы, жайындасы дагы өзүнүн стойласында турат, же болсо жайлоого кетиш керек. Анантип баягындай көчөгө чыгарып коюп, бешти дагы жаап коюп айланып кел деген жок да бизде. Бул жакта эми мына карап көрдүм, бу жерде малды түүлөр эткенсиңер да, бара элек. Ошон үчүн мал барат экен дагы байкош эшикте туруп, мына силер берген жемдин энергиясын эшикте туруп чыгарып берет экен да. Себеби дегенде ал сумукка көнгөн эмес да. Силер берген жемди ошол туягынан баягы өзүнүн ыстам деп эле мал энергиясын терет ете берет да. Ошон үчүн сортун алып, породасын алмаштырыш керек малдын. Суукту жакшы көрө турган малдарды алып келиш керек. Суукту жакшы көрө турган баягындай бою ылдыйраак, баягы калмыцкий эме бар го, чучукту аябай топтойт, жылкылары. Жүндөрү мынандай болот, өскөн да. Ошондойлорду алып келиш керек да. Жылкы. Жылкы. Порода кайсысы? Породаны калмыцкий деп коет. Алтайский. Алтайский же калмыцкий. Эмени чучукту аябай ичине топтойт экен дагы, анан бою кичине болгону менен мына биздин өскөлөң баягы немелер бар го, жылкылар бар го, аларга караганда көп чучук берет экен дагы, этти жейчтүү болот экен да. Анан тез жетилет экен. 2 жылда уже кетире берсе боло берет экен, поднос. Вот ошондой кылып алмаштырып алышыбыз керек да. Качан алмаштырылат, анан мына топозду неге бакпай атабыз? Топоз деген аябай жакшы неме да. Топоздун баягы эмесин эле эркектерин алмаштырып эле тез баягы немесин букасын алмаштырып турса, жакшы торпок таштайт да. Азыр мына топоздорду мына алайдыкын деле көрдүм, бияктыкын деле көрдүм. Кичине болуп кеткен да, ошо кичине. Союз мезгилиндегидей топоздор жок да, баягы минип алып жүрөт эле го абаларыбыз. Ондой топоз жок. Себеби дегенде жылдан жылга апа немеси байкеси немесине карындашын алып, карындашы байкесине тийип, ошентип мынтип анан кийин кичинерип кеткен да. Буну обязательно баягы зубр деп коет го Россияда. Ошону менен аргындашкан букаларды алып келиш керек да, ошолорго коюп бериш керек да биздин эмелерди. Вот ошондо анан кийин эмеси чоңойот. Вот ошого окшогон селекционный жумуштарды дагы алып бара турган бир мындай балдарды окутуш керек. Мына немеде Турцияда Измир деген шаарда именно ушул селекция жөнүндө аябай сонун окутат экен да. Түрктөрдүн малдары баягы буйволдор бар го, ошолор менен аргындашып неме болуп, жылтырап, сүттү дагы мындай жан башкача уйлар чыгарышты. Бизде дагы ошондой иштер алып барыш керек. Суроолор болсо беребиз. Мында да бул жерге өзүнчө селекция кылыш керек. Эки түрдүн эметкенде гибрид деп коет да. Селекцияда гибрид деп коет. Ооба, гибрид. Бул жерде аргындаштыруунун бир нече түрү бар, 4-5 түрү бар. Эмне десе айткан, муну промышленный скрещивание деп коет. Промышленный скрещивание. Промышленный скрещивание деп коет. Промышленный скрещивание деп коет. Анан ошол бул сиз айткан промышленный скрещивание. Эки түрдүн эме, эки породаны биринчи жолу аргындаштырсаң эле, ал
аябай крупный болот да. Мисалы үчүн Талкалгын паромунун Кашанский Болтонкалгын аралаштырганда Вашингтон учат. Анан Зубурду алып келиш ал өзү эмес, биз жерде деп аткан Зубурду эмес, хотя ол Абердин андусту алып келип койсок деле ошол нормально болот. Ооба. Топозго дейт. Анан эми Топозго. топозго Топозго обязательно баягы немесин алмаштырыш керек да. Сонда Букасын сөз ооба, салбаш. чоң букалар бар да, ошо Россияда. Ошол жактан алып келиш керек. Селекцияны булмайлы да. Биз эч убакта топоздун букасын Алайдан алып келбейбиз да. Алайдыкы чоңураак. Алайда мисалы үчүн букасы да чоңураак болуп, хотя ол тоодогу кийик да чоңураак. Алайдыкы ушундай экен да. Анан алып келбейбиз да. Эгерде ошону алып келип карап жүргөсөм, же болбосо тияка барып алмаштырса, конечно, эми болот. Барганда Родственный стандарт алып келген да. Анан мына немени сахарный свекланы аралаштырып отургузса эмеге, кормовойго. Адан дагы эффекти жакшы болот экен да. Мына немени белокты көп берет экен да. Мына бир эле сахарный бере бербей, же бир эле кормовой бере бербей, экөөнү аралаштырып берсе, будан да жакшы болот экен. Жана саман аралаштырганда жакшы. Ооба, саман аралаштырганда мына бир эле ящик кылып коюп, дробилкадан чөп чыгат. Бул жактан экөөнү аралаштырганда анан бир аз коюп туруш керек экен, бир 2 саат, 3 саатта полностью баягы саманга эмеси сиңет экен да. Сиңип алгандан кийин ошо тетиги эмени обогащать этет экен. Анан кийин биз малды сугарганда адашып атабыз да, мына бизде деле ошентип сугарып иштейт. Апарып эле муздак суу менен сугарып коет да. Эч убакта жылкыны дагы, малды дагы, койду дагы муздак суу бербеш керек. Аны бул деген бир прирост бар го, мына привес. Ошонусун түшүрөт да муздак суу. Ошон үчүн кичине жылытып бериш керек мына бордок кулап аткан малдарга. Бордок кулаган малдарга сөзсүз түрдө жылытып бериш керек сууну. Ошонусуна көңүл бөлүшүбүз керек да. Эми бул жерде эми бак жөнүндө дагы айтып кете эле, эми балким бирөөлөр кылып калат. Высокорослый отургузгула. Силерге баягы биздин силерге сунуштап аткан карлик, поликарликтердин тамыры ылдый түшпөйт. Белки алмалардыкы канча бийик болсо, тамыры дагы ошончолук ок тамыры түшөт дагы, ок тамыры мындай 10 метрге чейин түшөт. Высокорослыйларды. Анан кийин алар кызмат кылат, жакшы уход берип, жакшы караса 100 жылга чейин, мисалы алмасын алып жесеңер болот. Түшүн берет. Жакшы обрезка кылып, ошол высокорослый отургузула, анан силерге мына Ысык көлдүн питомниктеги немелер түшөт. Куликов деген бар. Орус бала, ошонукунан алып келип отургузгула. Сол жакшы болот. Эми сорттун айтып көргөндө любой сортты алып келип отургуза берле, самый главный өссүн дагы түшүн берсин. Бул силердин шартыңарда ошондой, силердин победаңар ошол да. Мындай деген бар экен. Бизде колдон келсе Ысык көл областынан алып келгенден немеген Түпкөн же Ак Суудан алып келишкен. Ошондо сууктайк. Морозостойкий да. Ак суу бизде эле да, ак суу өсөт да. Ошо жактыкын алып келип отургузгула, сразу көнүп кетет. Анан неме кылганда туугандар, отургузганда бир аз жылуулайсыздар. Мына анан биздикилер барбы, 2 лопатка алып туруп эле баягы тамыр батса эле болду, ошо тыгып коет да. Ондой эмес. Туугандар зерикпестен жанагыны кенен казгыла дагы, анан кийин жанагы тамырды утеплять этиш үчүн обязательно опилка кошкула. Анан кийин баягы чириген көбүн кошкула. Баардыгын кошуп келип туруп баягы тамырды ушундай бир 2 жыл, 3 жыл тамыр баягы үшүбөй турган кылып туруп, анан баягы ствол бар го, неме теплоизоляция чыгып атат го азыр. Ошо менен ороп койгула. Ороп туруп ошо менен отургузуп койсоң мындай болуп өсүп чыгат. 2 жылдан кийин уже суукка баш бербей калат да. Казганда жакшы казып койгула, зерикпестен. Даже 1 метрге чейин казып туруп, жанагын ичин мен айткан баардык эмеге толтуруп туруп, ортосунан немени ипияктан келген тоң мындай түз келе албай турган кылып коюш керек да. Ошондой кылсаңыздар жакшы болот. Дагы азыр эми ойлонуп атабыз, биз Кудай кааласа, мына ошол эмени астына кийин чирип кете турган кылып туруп, мындай теплый бир эме жасап туруп, ошо жери менен көчөт алып келип берген аракет кылабыз. Буну баягы корневой система дейт да. Ошондо четкий приживание болуп кетет. Ошого аракет кылып атабыз. Кудай кааласа, нарын жергесинде ошондой өзүнүн жери менен. Жок дегенде баягы жерде бир 2 челек жери болот да. Ошо менен отургузсаңыздар, топурагы
жазындасы бир көтөрүлүп алгандан кийин анан уже сууга баш бербей калат. Бизде мына ушу сиз өткөргөн сыяктуу эле семинарлар болуп атат, бирок бир жерге неме алып койсо, фактически ушундай мына болорки биз алып келген исмонду отургузганыбыз мына боло берет. Азыр эми мына группага кошуласыздар. Группага кошулгандан кийин ошол жерде баягы практиктер чыгат. Анан ал жерге группага биз баягы 5 специалист окузабыз. Бирөөсү орусу менен күрөшөт, бирөөсү баягы неме сорт тандоо менен заниматься этет, бирөөсү ошол силерде болуп аткан эмелерди жазып турат. Мына кандай өстү, прирост, ондай мындайларды. Анан силердин башыңарды бириктирген бир маркетолог болот. Анан бул жерде мына сахарный менен берки свекланын уругун алып келип беришке аракет кылабыз. Жакшысын, эң жакшысын. Эми мурда баягы немеде свекла алчу эле 450 центнер алса жөнүнө баягы герой болчу эле. Азыр болсо жөнүнө огородун эгип койсоң 80 тонна берип атат. 880 центнер берип атат. Кеңири. Эмеси жок. Азыр ошон үчүн берки мен айткан эмеге дробилканын аракетин жасагыла. Сонун российский дробилкалар бар. Мына малга чайнап берсеңиздер, мал жакшы алгылат да, ошон тез прирост болот. Анан онун обязательно бир 10-20 жыл бана жетелеп жүрө бериштин кереги жок малды. Анда эми бир жыл 6 ай же болбосо 2 жыл 2 айда эле уже бордокулап, уже четкий кылып привес берип, мына вложенияңарды эсептеп көрүп эле анан сатыш керек да. Мына ошого сиз вложить эттиңизби? Ошол торпокко, мисалы үчүн 30га, 35ге алдыңыз, анан 35ге дагы жем бердиңиз, анан буканы алып чыгып 120-130га уже сатып беришиңиз керек да. Бир жыл 6 айда эле уже токтош керек онун немеси. Болду, жумшак бойдон эти кетиш керек, эл жеш керек. Аны каргычайын ону мына жетелеп жүрө бериштин кереги жок да. Мына ээрчитип эле анан сүттү мына кызылча менен баягы мен айткан люпин менен сүт уйларын алып келсеңиздер, сүт кеңири болуп калат любой жерде. Мына Аксыда мына иним жалган айтырбайт, ошол жерде бар жок Ақтоонун курсагы жарылып аткан жерде Аксыда сүттүн баасы 50 сом экен. Бул деген катастрофа да, аларга да айттык ушуну. Мындай кылгыла деп. Мына ошто 25 эле сом. 25 сом. О, ошол Аксыда сүт аябай кымбат экен. Бизде мисалы суук деп биякта 50 болсо Ооба, суук деп, чөп жок деп неме алат? жагат эместер. Ошол жакта 50 сом экен. Ошодон мына Сирияда согуш болуп аткан Сирияда сүттүн баасы 40 сом экен. Тынч. Ошо Аксыда сүттүн баасы 50 сом экен. Биз да таң калдык, ушундай да болот. Анан эми туугандар, биздин группада ошол эгерде биз менен катыш болуп иштейин, неме кылам десеңиздер, биз силерге акчалуу араңарда адамдар болсо, биз силерди ушул биздин группабыздагы жери көп адамдарга табыштайбыз. Акчаңар менен барасыңар, суу бар жогун чыгарасыңар, сонун кылып туруп ошол жерге бакты кыласыңар, бияка келип жашай бересиңер, баг өсө берет. Бир бар дарылап бер, мына Кочкордо эле мына биз Болот деген бир акеникинде кече мыйман болуп, ошонукунда конуп, ошол киши айтат, эгерде мага дейт, жакшы мындай багбан иштейм деген адам болсо, менде 250 гектар жер бар дейт. Өзү ошол жерге бир 40 гектар бак кылыптыр. Дагы одон сырткары 250 гектар жер бар экен. Кочкордо. Мына Карабулум деген айыл экен. Карабул? Ошол жерде экен. Неме болсо эле. Не болгон? Трансформация кылып кайра өзгөртүлгөн жер ошол эле. Ооба, трансформация кылып ошол өзүнүн кызыл китеби да бар экен. Жерлердин баарды документальный экен. Азыр скважина казып суу чыгарып атат. Өздөштүрүп атат. Өздөштүрүптүр. Сонун эле өздөштүрүп, кайнолууларды эгип коюптур, өрүктөрдү, абрикосторду отуртуп коюптур, айдап коюптур да. Уже мына жаздан неме болот. Ошондой мына эгерде кааласаңыздар Баткенге баргыла. Баткенде биз силерге 7000 гектар бир жерде бар. Одон сырткары 100 канча миң гектар дагы бир жерде бар. Эгерде
капчыктуу, акчалуу жигиттер болсо, биз ошол жака чакырабыз. Барыңыздар, биз колдон келишинче алар кишилер менен документальный, азыр кагаз сүйлөйт да. Кагаз эле кылып, договор составлять этип, кеңири барып ошол жерде багбанчылык, дыйканчылык кылсаңыздар, катышыбыз дагы мындай более укрепленный болот да. Жакшы болот. Абдулла, мындай дейм. Биринчи жана Кошкодогу неме айтайынчы? Кошкодогу негизи ушундай 250 миллион бар, анын трансформация кылып, ал тамчылап суу барат. Ооба, тамчылатып. Тамчылап суу барат. Ооба, ведовоз менен гана иштеп атат азыр. Ошондой биринчи мен ушу телевидениеден көргөзгөм да, мен эсимде ошол 3-4 жыл бурун. Ошону алып тамчылатып сугаргандан кийин баягы жаап кетет экен да. Жанагы жерден бурт этип скважина менен чыгарган жердин баарын таштап салып, Ооба. айылдардын баары каршы чыгып бара ошондой болгон ошондо. Эми баягы пендечиликте. Бирок акемин немеси настроениясы жакшы. Кудай кааласа ушу быйыл 2 жерден скважина чыгарам деп атат. Аны чыгарып ала турган болсо, болду, уже кетти жумуш. Ошол жерде 250 гектар, почти 300 гектар жайнаган мындай ушундай жаннат мекен болуп калат да иншалла. Сон болот. Бул жагы өдөгө чыксаң эле ошо Кара тоонун үстүндө Манас Ордо бар экен. Ал жерде мисалы үчүн туристический эме кылам деп атат. Ошол акеме барып, ошол жерге кол кабыш болуп, бардыгын кагаздарын составлять этип алып, биргелешип иштесеңиздер болот. Баткенге барам десеңиздер, Төө моюнга барам десеңиздер, биз колдон келишинче табыштап жардам беребиз. Абдулла, сага чоң рахмат. Бизде ушу Баткенге чыгып, биз эми болгон эмебизди капиталыбызды Баткенге салышыбыз керек да. Биринчиден, экинчиден биз аны өзүнчө силер мындай деп айтсам болот. Баткенде ички миграция көп. Бардылар иштеткиле хоть 100 гектар Арашайын жана Капелин тамчылап сугаруу боюнча жерди любой кезде алып берсең бар ишине. Чегараларды неметип, Тажикстан менен Кыргызстандын чегарасын бекемдөө боюнча ошол жерде элдин санын көбөйтүүгө батырабыз. Себеби Тажикстан Баткенде төл мигранттар экен. Ички миграция, сырткы миграция. Ал жерде көргөзүп атпайбы? Алга кемпирге, акыра немеге чөбүрүрдү алып отурган чечине. Чечен аларга үмүттөнөтсө болот. А бирок жер деген жанагындай. Доктор Стас ушул аксай. Суу деген эмне деген болот? Суу болсо Баткендин өз чөлү жер экен да. А бизде суу барбы? Тоң бар. Климат бар, Бирок силерге эми баягы мен айткандай эмени эле катыра беришиңер керек да. Бизде Свекланы эле. Ошону менен эле өзү сонун болуп бутуңарга туруп кетесиздер да. Бизде мындай климаттын өзгөрүшүнө биз ыңгайлашышыбыз керек. Климат өзгөрүп атат. Биз ошого ыңгайлашышыбыз керек. Кантип? Туура абелдин үстүнө эмесибиз керек, багышыбыз керек. Сууга чыдамдууларды эрте вегетационный период, эрте бир 90 күн эмес 80 күндө түшүндүрүүчү немеде эгишибиз керек. Өтө жакшы. Климаттын ыңгайлашасына шартына ушундай. Бу жерде мен көзүм жетти, бул жерде ошол тойтуп эле жакшы камдап туруп малды карай берсең сонун эле болгудай. Мага жакты, өзү жериңер сонун экен. Анда жаратылышты карап көргүлө. Мисалы үчүн сен айтып жүрбөсүң, бизде депчи, оштун айланасында малды эртең менен чыгарат, кечинде алып келет. Туура, булай сакталсын, бизде жылкыларды кол менен буттана эле жүрүп атпайбы? Ооба. Бир ай болду көрөтүн дегендер. Ооба, ошондой экен. Айтты да ошентип. Анан барып сатып ийгенден артынан барышат. Бир айга чейин аман эсен Кудай сактасын. Чөп жыйбайсыздар кышкыда. Чөп жыйбай дегенде эч жерде чөп көргөн жокмун да мен жыйылып турган. Чөптү чыгаруучу жайыттар бар. Жылкы таладан чыгат. Бир айда Чөп жыйбайт. Үлүш жерлер канчадан берилген мында? Нарын. Кочкордо баша чөп жыйбайт. Айылдарда. Айылдарда. Канча Чоңурагына чоң берген кийигине Мисалы үчүн 20 сотук бар, 50 сотук бар. 30 сотуктан бар. 10 сотуйдан баштап 50 сотуйга чейин. Үлүш жери сугат, сонун экен. Ошондо үй бүлөдө мисалы үчүн бир 4 адам болсо 40 100 почти 1 гектарга отурса 80 тонна неме алып алса, кызылча алып алса өзүнүн малына жетет да. Туура? Сонун болот.
ошол баягы люпин менен анан жанагы свеклага неме басым жасагыла четкий болот. Люпин деген чөп мындай сүтү чыгып турган чөп, мындай сындырганда. Уругун Бишкекте дагы бар, Москвада дагы бар. Анан эң жакшы урук мына немеде, Алтайда бар экен. Алтайдыкы эң сонун экен. Жок, бизге Эми аракет кылып көрөбүз. Биз дагы өзүбүз алып келип отургузабыз деп атабыз, ошондо ала келебиз. Сорт испытательный кылып туруп могу жерге бир гектар, 2 гектарга уругу мындай. Бир 4 килограмм, 5 килограмм эле кетет экен 1 гектар. Ооба. 300 сом, 250 сом экен биздин килограмм. Килограмм ошондо кетет экен. Ошону. Тетиги кызылчанын уругу канча кетет билбейм, бирок ошол кызылчанын уругу дагы эң жакшысы ошол 300 рубль экен. 1 килограммдык пакеттерге салып эме кылат экен. Атаман дейби, ошондой сорт экен. 1 килограмма жетсе керек. Люпиндин урожайности канча? 35 тонна сенаж берет экен. Только сенажга Ооба, сенажга. Кургатып алса болот. Кургатып алса болот экен, бирок сенажга жакшы экен да, баягы зеленка ору эле малга бере турган экен. Кургатса болот. Пресс деп алса, кургатып пресстеп алса болот. Бул бизде, например, бедени, эспартентти 2 жол чабабыз. А тигилерде 2 чабак болот экен. 3 чабак болот экен. Сугат жерде. Сугат жерде. Россияда 3 чабап атат, bizde деле 3 чабат да. Россия окшош да бизге. Алтайский крайдын погодасы ушундай эле. Ошондон алып келип бир испытательный. Испытательный, сорт испытательный кылып биз алып келебиз өзүбүз. Бир 100 килограмм алып келебиз. Бизде жер бар. Ошого отургузганда ошондо нарынга, мына немеге жалабатка бардыгына 5 килограммдан беребиз. Ошону бир сейип алганыңардан кийин анан мындай уже уверен болосуңар да. Кызылча экпейди элечки. Бизде мурда эгилген, Тулан айылында эгилген. Кормовой деп туруп эгилген. Муга чойгон, могу 2 сумкадай чыкчу. 1 килограмм. Үйгө тоголоп. Эмне болду анан? Мындай популяризация болбой эле калып кетти. Жок, аны агесте бизде фермалар болчу. Ферма. Ошол жака бир деме кылып туурап эле жана сен аспен бир балке жүгөрүп немелер аралаштырып туруп. Жүгөрүбүздөрдү. Жаз экпейбиз. жүгөрү да эгиш керек. Жүгөрү дагы. силердин уюшмалар канча болду? Биздин уюшканыбызга мен 2015-тен бери эле ошондо бактап келе атам. Анан ассоциация болгонубузга 1 жылдан ашты. Ишен үчүн жана кызыл сен айтып болсоңуз, кызылча силердин эметесиңиз бизде раш немеде да. Былтыр кенеде жер 3 метр, турасы 1 метр, 4 метр жерге айдап болду. Сонча атат. Анан кызыл бу. Жок, майдалап туруп кармоо бөлмөй сосоң, кармоо болчу. 200 метр, 300 метр өтөт. Анан майдалап уйга берип койдук. Sütü kanka. Жарурат эмчек нандай болуп чыгат. Өтө жакшы нерсе. Мен айткандай кылып майдалап берсе вообще сонун болот да мындай. Эмеден өткөзүп. Кызылчанын уругу жерге түшүп калса көрөт бизде. Эле мындайлар айла Түшүп эле калса. Шаарда сүт иштеткен немелер барбы мындай? бизге жаңачыл бар. Сүттү алып атчы. Албатса 20 Канча литрге чейин алат? Канча болсо алат. Канча болсо жетпей атат. Сыр жасайды, негизи Başka 150 tonna. А так эми Ошол молочный неменин заводдун кишилери менен сүйлөшүп туруп, ошолорго баягы неменин алып келип элдерге тарат деп айтышыбыз керек экен. Барбы? Тааныйсыңарбы ошол кишилерди? Süt üstü nemesi 150 tonla şey işletir. Amrok kazı Gitmedi. Sürüyor. 3 tonla 5 tonla işletir tonla. Sütleri almaya taştı. биздин уйлар жанагыдай сотто ой деген почти жок. Жаңы баштап. Bizde de ошондой эле болду, бирок азыр эми бизде алмаштырып атат. Эми бизде эмнеси жакшы, баягы эми мындай аралашкан эл бизде. Өзбеги бар, бизде тажиги бар, бизде неме анан кийин баягы өзбек эли өтө бизге караганда бир 10 жыл вперед жүрөт да алар. Дыйканчылыгынан дагы мал чарбадан. Ошол жерде Кашкар кыштак деген жер бар. Ошолор азыр бир баланы бир жактан окутуп келиптир да, баасы балансировый корм жасап атат. Чаар бир немелерди коюп эме кылып, ошону эле берип өткөн болду. И күнүгө
Bir uyundan 500 сомдон 1000 сомго чейин баягы сүттүү уюндан киреше алып алат. Жаңы ойган олар. Siz cami edin. Burada da kançalık gök bulut yaşanan yerde görüyorsun da. Mesela üçün çüylenler şundaydı. Tigi Orus tiginde oldu, tigi Kafkas, Dagestan, Dargen tiginde oldu. Tigi Karasay tiginde oldu, Tacik tiginde oldu. Biri-birinden karap duruyor, tip içinden ne taptızını. Okşaştı. Ne var, bu da hesaplasın. Bizde 100 сом olsa cılga aratasın. Sizlerden bir sesin tura, Kafkaskıstan'da, Özbek'te, ağır akçay degende Жакшы иштейт да булардын немеси баягындай предпринимательдер булар өтө мынандай. Эмнеге жакшы да мындай. Бирдемелерди алып келип, аппараттарды алып келип иштете коет да. Бактарды дагы ошолор эң биринчи ошол карлик, полукарликти ошолор келип айдады да. Ошолор келип айдап, ошонун анан кийин мындай өнүгүү ошолордон үйрөнүп жүзүм, тигил булу ошолордун опыту, оштун опыту азыр чүйгө келип, чүйдө таркалып атат. Малды дагы ошолор эң биринчи Кашкар кыштакта багып, ошондой кылышты. Анан буканы булар бизге окшоп 3 жыл, 4 жыл бакпайт экен. 1 жыл 6 ай бол. 1 жыл 6 ай. Багы эчке бакпай калат. Алып чыгат, сатат, онун ордуна уже ал буканын ордуна уже 4 кичинекей кирет. Алар чыгат, уже 16 кирет ошентип. Ошентип көбөйтүп кеткен. Сон оборотту мындай сон жазайт да. Анан ошол бардыгы эле ошол малдын ошол немеси бар жок тилинде экен да, оозунда. bir yer dair ayrılmasın orada. Zıbık diye mi olacak? Zıbık. Eğer kançalık köp olsa o şey zıbık olur da. Bizde Силерде азыр сүт жетпей жетип албайт, азыр утпайсыңар. Збыт жок, збыт бар, то есть силердин продукт сыры жок болот. Туура. Тескери жок. Эткеби? Биз малдын жанагындай максат. Эгерде биздин уйду биздин деле уйга ошондой толук берсең нормально сүт чыгат. Просто ал биздин эметкен жоксуздар. Биз өзүбүз карап айтабыз да. Өзүбүз караган жоксуздар. Мен уйуман сүт чыгандар үчүн поштадан бар сурап келесиң. Пошта берет алыйсың. Алды берет, берет алыйсың. Ооба бизде деле мурда ошондой эле. Проволатор бул сиздер биздин мамлекеттик кыргыз өкмөтү менен дейинчи. Мындай байланыш иштейсиздер да. Ооба байланышып иштейбиз. Уруксат берилген. Атайын уруксат берилген, министр өзү бул жакка телеграмма салып, анан биздики эми элдерге азыр үлүш жерге бак отургузганга уруксат берип тастады. Анан ошол элдерибиз адашып, баягы эски типовой эмелерди отургузуп албасын, дарактарды. Анан 10 жыл күтпөсүн. Анан көрөктүү биз айткан, сунуштаган сертификаты бар, аты жөнү бар. Анан кийин аны Россия бардык тааныган алмаларды ошолорду отургуза турган болсо, эртеге сатканда оңой болот. Анан сертифицированный көчөттүн алмасын 5 тормуз алып кете берет да. Болду, сертификатын көрөт, болду алып кете берет. Анан онун үстүнө баягы биздин Кыргызстандан барган алмалар, эмне түштүктөн барган алмалар, мына чүйдөн барган бардыгы эле барып сорту жок экен да. Киргизский деп коет экен да, КамАЗдын эң рядтын эң акырында тургузуп коет экен. Аны мына Кыргызстандан барган, Тажикстандан барган, Өзбекстандан, Казакстандан барган, баягы көч барган орустар тааныйт экен. Татуу деп алып жейт экен. Анан кийин зоопарктарга болот экен биздики. Анан аты жоктугунан да. Эгерде азыр биз редчифт предлагать этип атабыз, ошону көп отургузуп атат. Редчифт деген превосход, анан баягы Крипстар Крипсондун эң баласы да бул, небереси. Анан жатканы дагы 8,5 ай холодильникте жата берет да, жакшы жатат. Анан баасы дагы азыркы ушул тапта Россияда 200 рубльден сатылып атат да. 200 рубль. Анан экинчиси Golden Delicious деген алма, сары болот. Аябай чечтүү, жумшак алма. Кампер алма деп коет да мындай. И баягындай эме грушовидное яблоко. Өтүмдүү. Аны дагы орус өтө сүйүп жейт. Анан үчүнчү сортубуз Гренни Смит деген. Көкмөк алма, Семирянканын небереси. Гренни Смит деп, бабушка Смит деп Америка чыгарган бул алманы. Уже где-то бир 30 жыл, 40 жылдан бери келетат. Буну дүйнө жүзү тааныган алмаларды предлагать этет. Ошону отургуздуруп атабыз. Эми сатканда дагы ал оңой кетет да. Мына биз бар жокту отургузуп өтүш керек. Биринчи эсепте эң биринчи о сатышты ойлобой биз ички базарыбызды обеспечить этип алышыбыз керек да. Биз жүзүм
3% жүзім шығарады екенбіз өзіміз. Хурма 3%. Слива 30-20. Кыйыштырса бізге шығау. Мына немеде, әке? Ал алманы қиыштырасыз, ретчил шығады, бірақ уақытысы ұзын болып кетеді да. Поликарлик болмайды, бірақ шығады, ошол эле алма шығады, бірақ уақытысы, мысалы 7 жылда түшүм береді. Қиыштырып қойсаңыз. Егер де мысалы үшін жашырақ, мына мұрынырақ өстірген 3 жылдық көчөткө қиыштыра тұрған болсаңыз, уже 3 жылдан кейін уже түшүм береді да сіз. Анда 3 жылдан береді. О, анда 3 жылдан кейін береді. Қиыштырса болады. Ошол алмалар сонун шығат берге қиыштыргандан кейін. Тамыры күчтүү болуш керек. Ошо тамыры биз жакта күчтүү, ошону кыйыштырып. Ооба, болот кыйыштырса. Мына Кыргызстанда келип 2-3 жылда өсүп, анан баягындай обрезка болгондон кийин үстүндө сабактарын алып келип туруп, акырын муздатып, сонун кылып алып келип кыйыштырып алсаңыз болот. Сонун чыгат. Эми туугандар, мына баягы силерге айта турган сөзүбүз бүттү. Анан суроолор болсо жеке, анан мындай сүйлөшөлү. Иним өчүрүп кой, мен анан бул кишилердин баягындай личный өздөрүнүн